2023 жылдын 20 января Новотел мейманканасы. Бул күндү баары көптөн бери күтүп, эң мыкты аткычтары беттешти. Куттуктайбыз. Сиз Снайпер кубогу 2022 таймаштык сезонунун мыкты аткычтарын сыйлоо аземиндесиз. Демек, урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздердин тынымсыз кол чабууларыңыздардын астында Кыргыз Республикасынын Федерациясынын ардактуу президенти генерал Бошкоев Жомарт Пербешалиевичти чакырууга уруксат этиңиздер. Урматтуу аксакалдарыбыз, легенда, өз ишинин устаты, достор, дүркүрөгөн кол чабуулар, кол чабабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу Снайпинг Федерациясынын мүчөлөрү. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу атуу сүйүүчүлөр, үй-бүлөдөр мүчөлөрү жана бүгүнкү эң сонун салтанаттуу иш-чарага чакырылгандар. Дегеле Кыргыз Республикасынын Снайпинг Федерациясы досубуз Айдар Океновдун аркасы менен күч алып жатат. Мына ушундай чоң жоопкерчиликти тартканың үчүн рахмат. Бүгүнкү күндө да жаштарды патриоттукка тарбиялоого чоң салым кошуп жатасыз. Мен ардагерлердин атынан, өзүмдүн атымдан белгилеп кетким келет. Биздин ардагерлердин сиздердин дагы милдетибиз жаштарыбызды патриоттуулукка тарбиялоодо болуп саналат. Ошондуктан биздин жаштар качан болбосун кезекке турууга, курал жаракты туура колдонууга даяр болушу зарыл. Куралды чеберчилик менен колдонуу үчүн көп машыктыруу керек. Курал барган сайын татаалдашып, заманбап болуп баратканына карабастан, материалдык бөлүгүн билүү керек. Жана жакшы натыйжа кылуу үчүн аны изилдеп, машыгуу зарыл. Ал эми аны үйрөнүү үчүн убакыт жана ок-дары талап кылынат. Ок-дары достор кымбат. Ал эми түштүктө болобу, Бишкекте болобу, Ысык көлдө болобу, кайра-кайра түрдүү сынактарды уюштуруп жаткан Айдарга рахмат. Демек, бүгүнкү иш-чаранын мааниси да мына ушунда. Бул жыйынтыктоочу, башкача айтканда, президентибиз Айдардын иш-аракеттеринин логикасы, иш-чараны өткөрүп эле тим болбостон, аларды өркүндөтүп жатканда жана жыйынтыктоочу иш-чара бүгүнкү салтанаттуу кече деп, жана менин оюмча анда сыйлык болот деп түшүнөм. Айтмакчы, мен ошентип уктум. Жеңүүчүлөрдү, өзгөчөлүктөрдү, аракет кылгандарды, ардагерлердин атынан, өзүмдүн атымдан бүгүн ала турган сыйлыктары менен алдын ала куттуктагым келет. Вассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Есть, друзья, аплодисменты. Достор, кол чабуулар, сонун салтанаттуу саламдашуу. Ошондой эле болсун, достор. Биз кечебизди улантабыз. Mixed with Banksy, this is screaming out until you can't breathe. This is I don't care how long it takes me, yeah. Cause I know freedom reigns here. Already overcame fear. So if I wanna see it, then I gotta be it. I'ma be changed. I'm defiant. I rise in a crisis. I know what the price is. I'll show them what a fight is. I'm the leader of the pack. I'm here where you at. Set the flame like a match. I will fight back. Биз Баткендеги болуп өткөн апрель окуясына күбө болдук. Ошол кезде мен бардык жаңылыктарды окуп, алар мени абдан таң калтырды. Менин оюмча силерди дагы. Ошол учурда мени өзүмө эмне кылса болот эле деген суроону бердим. Биз карапайым калк катары буга түздөн түз жардам бере албайбыз. Бирок мекенибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоодо кандайдыр бир салымыбызды кошууга. Ушуну ойлоп, башкача аткычтар менен баарлашып отуруп,
Тагатуу боюнча снайпинг федерациясынын уюштуруу идеясы келди. Мелдештер аркылуу жарандар үчүн да, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү үчүн да ок атуу чеберчилигинин деңгээлин жогорулатуу максатында. Сиздер менен снайпинг федерациясын негиздөө боюнча биринчи идеясы менен бөлүшкүм келди. Жана 2022 жылы бизде болуп өткөн окуяларды айтып кетсем, биринчиден жылдын башында биз өзүбүздүн сайтыбызды иштеп чыктык. Жана ITCC конфедерациясына кошулдук. Бул Европалык конфедерация. Демек спорт түрү катары Европа биримдигинде аккредитацияланган. Биз конфедерациясынын мүчөлөрү болдук. Алар бизди өзүнүн мелдештеринин онлайн расчет системасына кошушту. Жана сиздер күбө болуп жатасыздар. Биз мелдештердин жыйынтыгын онлайн түрдө көрө алабыз. Кийинкиси 2022 жылы жазалгандыктан биз аткычтарды кызыктыруу максатында биз снайпер кубогун киргиздик. Бул биринчи. Кубок мелдештери үчүн категориясынан турат. Бул стандарттык мелдеш. Ага 3 модул катышат. Бул стандарттуу мелдеш. Экинчиси алыс каралыкка атуу коргоо министрлигинин аркасы менен ысык көлдө өткөрдүк. Бул жылы атуу максималдуу 1500 метр аралыкта жүргүзүлдү. Биз аны ысык көл милиясы деп аталдык. Бирок айта кетсем, быйыл 1600 метр аралыкка чыныгы миль атабыз деп үмүттөбүз. Бул экинчи категорияга алыс аралык атуу кирет. Үчүнчү мелдешибиз акыркысы декабрь айында өткөрүлөт. Туруксуз көнүгүүсү. Бардык көнүгүүлөр туруксуз абалдан аткарылды. Ошондуктан бул снайпер кубогу. Биз киргизгенден кийинки жаңылык снайперлердин рейтинги. Мында ар бир атуучу ар бир мелдештин жыйынтыгында ар бир мелдеште алган упайларын жыйынтыктап, аткычтары таблицасында өз ордун көрө алат. Бул экинчи жаңыргандык. Мунун баары снайпер кубогу жана рейтинг бул аткычтар үчүн чеберчилигин жогорулатууга дагы бир түрткү. Бул белгилүү бир сынактардын жеңүүчүсү болуп гана ким болбостон бир катары сынактардын жыйынтыгында дагы катыша турган оюн. Бүгүн эле көбүңүздөр көрдүңүздөр. Бүгүн бизде кубоктор даяр. Алар Москва шаарынан жасалган. Биз бүгүн атайын заказ менен Москвадан учуп келдик. Бул кубоктордун баары бул жерге өз убагында келет деп абдан тынчсызданганбыз. Бүгүн бизде аткычтардын рейтинги боюнча сыйлыктар бар. Ошондуктан биз 22 жылдын жыйынтыгына ушуну гана ыйгарабыз. Жана эң негизгиси, менин оюмча эң негизги жетишкендик. Бул 22 жылы чек ара кызматы жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги менен келишим түздүк. Анда биз буга чейин спецназдын активдүү аткычтарынын катышуусунда 3 окуу сборун өткөрдүк. 2 окуу машыгуу сбору Баткен облусунда, 1 окуу сбору Бишкекте өттү. Ошондуктан бул абдан жакшы жыйынтык деп ойлойм. Баткен шаарындагы акыркы машыгуу сборунда 56 аткыч катышты. Менимче бул негизги максат болчу. Федерацияны түзүү, тактап айтканда бул жөндөмдөрдү баллистиканы өздөштүрүүгө жардам берүү. Бул курал азыр дүйнөдө жаңы болгондуктан, дүйнө азыр СВДдан алыстап баратат. Мен СВД абдан уникалдуу жакшы курал деп эсептейм. Бирок ошол убакыттыкы. Тилекке каршы азыр баары алдыга жылып баратат. Жана Кыргызстанда биздин аскердик техникаларыбызды жаңылатууда артта калбашы керек. Демек күч органдарыбызга жардам бере турган болсок, аны жасайбыз. Ошентип, биздин орточо натыйжалар ушундай. Мен 23 жылдын пландары жөнүндө кыскача айтып берейин. Анткени бул жерде бизде аткычтар көп. Демек быйыл балдар даярдангыла. Сиз оптикадагы торуңузду билишиңиз керек. Бардык мелдештерде биз аралыкты өлчөгү сыяктуу электрондук приборлорду колдонбой эле тордогу аралыкты аныктоого көңүл бурабыз. Буга басым жазылат. Экинчи, быйыл спорт министрлигинен аккредитация алабыз деп үмүттөнөм. Бул дагы 23 жылдын планында. Акырында курал боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн жогорку кеңеш менен кызматташууну пландаштырып жатабыз. Биз кайра релотко уруксат алгыбыз келет. Анткени менин оюмча релот сөзсүз оттун тактыгын жакшыртат. Жок дегенде 2 жолу. Башкача айтканда бул мыйзам долбоору жогорку кеңешке киргизилсе, биздин аткычтар жакшы атышат.
Relot buga çeyin dünyanın köptügön өлkөлөрүндө уруксат берилген. Ал бардык батыш өлкөлөрүндө уруксат берилет. Бул жол менен 4-5 жыл мурун Орусияда анын ок дарыларын чогултууга уруксат берген мыйзамды кабыл алган. Быйыл да ушундай натыйжаларга жетишебиз деп ишенем. Мына биздин пландарыбыз. Бүгүнкү биздин кичинекей майрамыбызга катышканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Өзүңүздөрдөн башка жан жөкөрлөрдү чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анткени үй бүлөнүн мындай хоббиге колдоо көрсөтүүсү да маанилүү. Да, вот ваших мужей. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү иш чаранын коноктору. Сиздерди өзүмдүн атымдан жана Ички иштери министрлигинин жетекчилеринин атынан бүгүнкү иш чараңыз менен жыйынтык чыгаруу менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Акыркы жылдарга чейин биздин атайын кызматтары мыктылардын катарына кирет деп ойлочубуз. Бирок мелдешке катышканда биздин снайперлер эң мыкты аткычтардын ондугуна да кирбей калгандыгына таң калдык. Bir qatar жыйынтыктары чыгарылып, эми снайпинг федерациясы менен тыгыз кызматташа баштадык. Бизге кандай боло бергендиги эмес, кандай болушу керектигин көрсөткөнүңүз үчүн абдан ыраазыбыз. Сөздөрүңүзгө чоң рахмат. Менимче эң сонун кызматташуу жана маанилүүсү ал алдыда. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу чакырылгандар, урматтуу коноктор жана урматтуу уюштуруучулар. Мен көрүп турам, уюштуруучу Айдар Таалайбековичтин жетекчилиги менен бул иш-чара абдан жакшы уюштурулган. Снайпинг боюнча айта турган болсок, уюштуруучулардын аркасы менен Снайпинг федерациясынын төрагаларына рахмат. Бир топ иштер жасалды. Чынын айтсам, федерациясынын жана көптөгөн мелдештердин аркасында биз чоң ийгиликтерге жетиштик. Мен бардык сырларды айта албайм, бирок бул жерде бөрү курал жарак бөлүмүнүн жана башкалардын өкүлдөрү. Мен бул жерден бир нече жолу байгелүү орундарга ээ болгон катышуучуларды көрүп турам. Снайпинг федерациясына рахмат айтам. Профессионалдык чоң ийгилик. Ошондуктан биз полигонда элемес, ушундай маданий иш-чараларда жолугуп жатканыбызга чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Спасибо вам большое. Бизге өнөктөштөр журналисттер колдоо көрсөтүштү. Мен бул жерде спорт кейжи Мария Ивановна сахнага чакырым келет. Ал биздин материалдарды тынымсыз чыгарып турат. Друзья, под ваши аплодисменты, Мария Иванова, Спорт Кейджи. Благодарим за медиа-освещение. Очень большой вклад в развитие и прогрессии снайпинга Кыргызской Республики. Далее. Биз жөнүндө биринчилерден болуп жарыялагандардын бири. Кантип экенин билбейм, бирок бизден мурун чыгарат. Юрий Копытцин, 24 кейджи. Замечательное издание. Большое спасибо. Продолжаем. Сатыбаев Мирланбекке терең ыраазычылык билдиргим келип жатат. Мирланбек мергендер жамаатын жетектейт. Абдан популярдуу блогер. Анын жазылуучуларынын арасында өлкөбүздүн мергенчилери да аз эмес. Мирлан ар дайым биздин материалдарды активдүү чыгарып, иш-аракеттерибизди жайылтууда. Друзья, аплодисменты. Мирланбек Сатыбаев. Блок Мергендер Джамааты. Да, я хочу пригласить следующего человека. Мен разы болгон кийинки адамды чакыргым келет. Гапоненко Александр. Сиздер билгендей буга чейин анын тиринде 3 мелдеш өткөргөнбүз. Мындан тышкары Александрдын өзүнүн аңчылдык дүкөнү бар. Ал жерден биздин аткычтар өздөрүнө керектүү нерселердин бардыгын сатып алууга кубанычта. Биздин спортту колдогонуңуз үчүн рахмат. Спасибо. Александр, с вашим ростом на сцену можно было и не подниматься. Топ 10'ду Нуржан уулу Санжар жабат.
Дүркүргөн кол чабуул арасында салтанаттуу вымпелди тапшырабыз. Мен ишенем, азыркы учурда Санжар таблицада жогорулоо алдында чоң максат коюп жатат. Топ 9'du Зуев Михаил Александрович чапты. Вымпелди колуңузга тапшырабыз. Кол чапкыла достор. Топ 8. Рахманкулов Адим Маман Рахимжанович. Өтө ишеничтүү кадам менен сахнада бизди көздөй басып келе жатат. Топ 7. Субанкулов Ниязбек Карыбаевич. Топ 6. Арыков Бакир Туратбекович. Топ 5 достор. Сиздерди кол чабуулуңуздар менен Окенов Айдар Таалайбекович. Мы решили вручать награды именно с топ-5. И Айдар оказался случайно, если что. Так. С улыбкой. Отлично. Топ 4. Сейит Ниязов Камилжан Тилбайдиевич. Поддержка партнеров. Так, смотрим на наших фотографов. Занимаем позиции. Топ 3. Топ 3. Витхен Евгений Александрович. Друзья, Федерации снайпинга Кыргызской Республики. Сразу чувствуется энергетика. Я хочу пару слов добавить. Евгений очень активно поддерживает. Евгений биздин мелдештерди абдан колдоо көрсөттү. Евгенийдин мылтыктарынын символун алмаштыруу менен алектенет. Өзүнүн устаканасы бар. Айтайын дегеним өткөндө Евгений Ысык көлдө атамекендик өндүрүштөгү Элбирс куралдары менен биринчи орунду алган. Евгенийди куттуктайм. Большое спасибо. Итак, топ-2. Топ 2. Бул фамилия менен жолумда 2 жолу кездешти. Зуев Сергей Александрович. Достор, кол чабуулар. Кыргыз Республикасынын Снайпинг Федерациясынын аткычтарынын рейтингинде биринчи орунду ээлеген Жумалиев Азиз Кайырбекович. Сиздердин кол чабууңуздардын астында. Ура! Ура! И браво! Отлично, отлично, большое спасибо. Снайпер кубогу 2022-жылы тапшыруу. Для начала. Биринчиден, коло медаль Виткен Евгенийге тийди. Знакомые лица на сцене. Даже немного прородились. Отлично. Серебро. Gümüş Айдар Окенов. Айдар Таалайбекович. Серебро. Улыбнитесь.
Мен конкурста чыныгы жеңдим. Ушундай болуп калды. Айдар, мен сизди оңдоп кетсем болот. Сиз жеңген жоксуз, экинчи орунду алгансыз. Максаттар бар экенин түшүнөм. Бирок аша чаап кетпеңиз. Макул. Тамашалар тамаша жолу менен. Алтын Жумалиев Азиз. Достор, белгилей кетсек, бул кубоктор Россия Федерациясында жасалган. Жана бул кубокторго Кыргызстанда биринчи эле күнү достор дүркүрөгөн кол чабуулар канат. Бул кубок тууралуу өзүнчө айткым келип жатат. Эмне үчүн ал мынчалык чоң? Бул кубок ар кандай категориядагы 3 мелдештен турат. Башкача айтканда, стандарттык мелдештер бирдей эле болот. Бирок кубокто 3 мелдеш бар. Туруксуз, алыскы аралыктан атуу жана стандарттуу. Ал эми сынактын сериясынан Азиз биринчи орунду ээледи. Мен эмне айткым келет? Анын аты биринчи сапта чегилген. Бул кубок татаал жана жыл сайын өзгөрүп турат. 2023 жылы жаңы кубоктун ээси болот. А балким Азиз болот. А балким ал болбой калат. Ошентип кубок бири аткычтан экинчисине өтөт. Ошондуктан биз аны чоң кылып, 10 өлчөмдүү дароо 10 жыл астыга орноттук. Бул жерде ысымдар өзгөрөт деп үмүттөнөм. Баарыбыз ал үчүн күрөшөбүз жана Азиз менен конкуренция түзүп, кубокту алуу үчүн чоң атаандаштык болот. Айдар, секундочку, можно? Айдар, микрофонду кайтарып бере алсак болобу сизге? Мен түшүнөм. Сиз аны алгыңыз келип жатат. Айдар, карасаңыз, бул кубок колдон колго өтүп турат. Бирок Азиз аны кимдир бирөөгө бергиси келбей, жоготуп алдым деп койсочу. Сиз түшүнгөндөй биз көппүз. Жана аны менен эмне кыларыбызды билбейм. Анда Азиз кийинки бута болобу? Оба. Бул Азизге 1 жылдык сактоого берилет. Бирок Азиз таарынбасын деп, 1 жылдан кийин биз андан кубокту алабыз деп, ага кичинекей кубок жасап бердик. Аны өз менен кош алып, жашоосу калган убакытка чейин сактайт. Кичинекей кубок. Анын аты жазылган. Бир плашка мурунтадан эле бар. Аны өзүнө калтырат. Бирок бул кубок Азиз сен үчүн коопсуз сактоодо. Эгер жоготуп алсаң, бул коркунучтуу нерсе болот. Билесизби, мен жалпысынан бул кубокту колдон колго өтөт деп ойлочумун. Азиз таарынбасын деп, ага 200 сомдон бердик. Мейли достор, мейли. Кубоктор Азизге барат. Азиз, сизге сөз берилет. Ассаламу алейкум барыңарга. Снайпинг федерациянын бардык мүчөлөрүнө ушу чоң рахмат силерге. Ушу 1 жыл бою ушундай чоң конкуренция, атаандаштык жаратып бергениңерге. Биздин генерал Башкоев айткандай, күчтүүлөр жеңсин дегенде күчтүүлөр жеңди, надеюсь. Ошо барыңарга рахмат, биздин федерацияга, судейский бригадага да чоң рахмат. Эң башкысы Айдар байке сизге чоң рахмат, ушундай федерацияны колдоп, ушундай өстүрүп атканыңарга, не только федерация, Кыргызстанга кылып аткан вкладыңызды балким бөлөк билбеш мүмкүн, бирок биз билебиз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат, сонун айтылган сөздөр. Негизи эле кыргыз калкыбызда, кыргыз журтубузда, кыргыз элибизде сонун сөз бар. Бул кубокто албай калгандар, сиздерге айтмакчыбыз, багы жокко дагы жок, айла жок, иштеңиздер, аракет кылыңыздар. Азиз, жолго түшүрүп алба? Кийин кайтарып беришиң керек да. Дүркүрөгөн кол чабууларды суранам. Сахнага Владимир Владимирович Назаров, Тимур Владимирович Попов, Андрей Владимирович Сапрошкин, Эрик Османалиевич Бабаев, Рустам Рысбекович Жумалиев, Улан Садыгалиевич Карбулаев, Анастасия Анатольевна Мартынова чакырылат. Сиздердин тынымсыз кол чабуу арасында достор, катуураак. 2021 жана 2022 жылдарды туура 9 сынак өтүп, ага 400дөн ашык катышуучу катышкан. Баары өз ордунда окшойт. Баштоо үчүн салтанаттуу сүрөткө түшүп, учурду тартып алабыз.
немного центруемся. Немного ближе ко мне, знаете, чтобы ближе к центру было. Так? Tasının önügüp ösüşün kim kağlaydı? On kolunu götürüp elibizge, yerbizge tınçlık bolsun degenler. Sol kolunuzlardı götürüp koyunuzlar. Правую руку, пожалуйста. Подержите, подержите. Эльвизде через тынчтык болсын дегендер. Сол қолыңыздарды көтеріп қойыңыздар. Поднимите левую руку. И еще раз, как можно громче, поаплодируйте. Emi katura kol çabamız dostlar. Men özümdün akırkı sözüm menen kesipleşlerimdi çakırgım gelet. Bul bizdin Sniping Federatsiyasının kurama komandası. Özüңөр bilgендей, жыл бою машыгуу жана ок атуу аянчыларында биз менен бирге болуп, мелдештерди өткөрүп келген. Бул биздин сот органы, статкатчы Анастасия. Ал сынактын протоколдорун сактап, системага маалыматтарды киргизет. Улан техникалык бөлүгү менен алектенет. Андрей техникалык бөлүм боюнча Улуу Калыс. Эрик мен билдиргим келет. Снайпинг Федерациясынын башкы судьясы болуп дайындалды. Жана 1 январдан тарта ишин баштады. Рустам Снайпинг Федерациясынын судьясы. Бул биздин команда. Быйыл бир катар мелдештерибизди өткөрөбүз деп ишенем. Баарына быйыл эл аралык сынактарга катыша баштайлы деп айткым келет. Биз буга чейин чакырыла баштадык. Ошондуктан ушундай жаңылыктар бар. Баарыңыздарга рахмат жана сиздер үчүн кол чабуулар. Друзья, очень громкие аплодисменты. Сахнада айтылгандай, 2023 жылы бизде глобалдык максаттар жана милдеттер күтүп турат. Урматтуу аткычтар, снайперлер, сиздерге менден жеке кол чабуулар. Можно, пожалуйста, от меня лично вам. Силер улуу инсансыңар. Чоң иш жасадыңыздар. И я пожелаю всем, кто находится в Рейтингтин тизмесинде тургандардын бардыгына мындан да жогору көтөрүлүштү каалайм. топ-5, поскольку именно там Сыйлыктарды уткула. награды. А теперь, пожалуйста, Баргарды чогуу сүрөткө түшүүгө чакырам гана достор. Бул иш-чара расмий түрдө аяктады. Дүркүрөгөн кол чабуулар. громкие аплодисменты. 2022 жылкы мелдештер сезону расмий түрдө аяктады. Бардык катышуучулар жыйынтыктарды чыгарып, жана жаңы сыноолорго азыртадан даярданып жатышат. Мейли, биз сиздер менен коштошобуз, достор. Бардыгыңыздарга так атуулар.